Эми сиздин оюңузча ушул кандай муун өсүп келатат? Өзгөчө жаштар түнү менен интернеттен чыкпай калып, кайра күндүз сабакка келип калып атат да. Урушканда да жакшы жагын айтып уруш керек да, сый менен. А көйлө урушса, мен болбойм да, урушуп эле жүрөм деп баланын да ой тескке кетип калышы мүмкүн да. Интернет аябай эле оор болуп калган жаш балдар үчүн вирус мындайча айтканда. Азыр көбү орус класска берет. А кыргыз тилин кошо алып жүрүш керек да, кыргыз тилин унутпаш керек. Эжекелер жакшылап кызыктырып мындай үйрөтсө, биз мүмкүн ошо кызыгып үйрөнүп кетишибиз мүмкүн да. Балдар болсо телефонду алып, ошол жерде колдонуп ойноп отурушат. Урматтуу достор, мынакей оң тарабымда баатырлар турат, манастар, умарлар. Сол тарабымда мынакей кыздарыбыз турат, айчүрөктөр, келечектеги датка, султан айымдар турат. Анан ошол сыяктуу азыр кыздар көп окуп көптү билеби же балдар көптү окуп көп билеби? Кимдин логикасы күчтүү? Далилдеп бере элечи. Мисалы кыздар азыр көбүнчө кыздар жакшы эле окуп калган. Балдар болсо көчөдө эле бири-бирин чогултуп алып эле көчөдө эле жүрүшөт. Балдар, ушундайсыңарбы? Көчөдө эле жүрөсүңөрбү? Тезектерип. Бар эмес да, 5 кол тең эмес. Бар эмес, бирок ошондойлор бар. 5 кол тең эмес да. Бирок ошондойлор бар да. 80% или 90% бар. Көбүнчөсү ошондой го, бирок кээбиркилер эми акыл токтоткон адамдар ошондой болушу мүмкүн, бирок азыр билбейм, бирок көбүнчөсү көп балдар ошондой деп ойлойм. Эрнис мырза, Эрлан байке, сиздердин оюңуздарча ошо логика жактан, билим мындай жагынан эркектер күчтүүбү же аялдар күчтүү болобу? Бул жакшы суроо болду. Кыздар аябай жакшы жооп берип атышат. Бир жакшы макал бар да, эркек баш болсо, аял моюн дегенчи. Моюн каяка буралса, баш ошо жака буралат депчи. Менимче аял затынын бактылуулугу бул эркектерди көтөрүп, эркектин көлөкөсүндө турганы бул бактылуулук да. Анан турмушта, жашоодо миң жылдап биринчи аалымдардын эң күчтүүлөрү эркектер болот. Даже ашпозчуга чейин эң кыйын ашпозчулар эркектер болот да. Бул ушундай нерсе, табигый. Аял заты, балким аял заты бала тарбиялаганга, турмушка, ушуга деп ойлойм. Мен сизге кошула албайм да. Ушул аялдар кыйын го деп атам, Эрлан байке. Мына кыздар да кошулбай атат. Азыр кыздарды угайлычы. Азырга. Мына буякта чыгып атат. Балдардын логикасы жакшы иштейт, бирок ал чем кыздардыкына караганда жакшы иштейт, бирок балдар ал логикасын иштетишпейт да. Мындай ошол месинде, ошо кыздардыкынан дагы көбүрөөк иштеген месин жакшы. Айтып атат, мынакей. Балдар жакшы иштетпейт дейт да, мындай 100%, мындай кээде балдар мындай жылкы мүнөз болот да, кээде мындай. Ушундай болобу? Азыр балдар десе, балдардыкы күчтүү болушу мүмкүн. Неге дегенде балда тышкы тон болуп калат да ата-энелерде. Аял десе ички тон, аял десе көп нерсени билсе да, аялды эркекти эме кылып кетиши мүмкүн. Бирок эркек күчтүү болушу мүмкүн. Неге дегенде эркектин баары жок, эркектин колдо, эркек кээ бир жерде аял өзү жалгыз бара албайт иш жака. Эркек көбүнчө баш болот да, эркек намустуу болот. Аял десе сөзүндө турбашы да мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Аялдарбы? Эркектер көп ошондой болушу. Жакында урматтуу жаштар, кыздар, балдар, жакында биз ажообузду президентибиз шайлайбыз, Кудай буйрса. Ошондо силер эркек президент болушун каалайт белеңер же аялбы? Эркек болушун каалайбыз. Эркек болушун каалайм. Эркек. Ким болушун? Эркек. Эркек. Неге? Анткени эркектердин логикасы жакшыраак иштейт жана алар көп жерге барганда көбүрөөк эмени ойлонушат. Эмоция калтырбайбы? Ооба, эмоция калтырбайт. Ал эми кыздарды болсо, кээ бир жактагылар булар кыз баары алданып калат да деп алдап коюшат. Отунбаева кандай башкарды? Жакшы. Эрлан байке, сөзүңүздү уласаңыз. Бизде эми президент болуп аял киши деле болду да. Менин түшүнүгүмдө бул маселени чечкен сот бийликтеринде ушу эркек кишилер болсо деп ойлойм. Аял затынын өзүнүн аябай чоң орду бар, бала тарбиялоодо. Бул өлкөнү сактап калгандар келечекте, силер жаштарсыңар да. Ушу эненин тарбиясы күчтүү болот да. Чоңоюп киши болгондон кийин эми биздин жигиттер көп активдүү катышпай атат. Бирок мен ойлойм, жигиттер бир 15-16дан кийин аябай арбыта баштайт. Кыздар кичине батыраак жетилет эмеспи? Буйруса эмки берүүлөргө чейин балдар өздөрүнчө ойлонуп сүйлөшөр, активдүү болушар.
эң улуу кишилердин, улуу заттардын дээрлик бардыгы эле эркек инсандар. Аны сиздер билесиздер. Менин оюмча эркектерди дагы урматтап, эркек балдар кыздарды ызаттаса эле жакшы заманда жашайбыз дейм. Мен ойлоп атам да азыр ушунду көрүпчү, мына кыздарды салыштырып көрүп, мына жигиттерди көрүп, азыркы биздин жигиттерди өзү негизи эми кыздар мазда болсо, булар баягы неме да 4ВД теге жиптер. Өзү булар сүйлөш керек болчу да. Мен ойлоп атам, биздин кыздар сүйлөйт го деп атам да булардычы. Иә. Карасаңыз, жок да жок. Мына кыздар эле аракет кылып атат. Аны ойлоп атам. Жана сиз баягы сотту аркылуу салыштырып атпайсызбы? Ошол жерге келгенде, мисалы, эркек менен аял келип калса, билим жагынан, тажрыйба жагынан мисалы кыздар утуп кетсе, кандай болот ошол? Бул хадистерде деле, тарыхта деле бар да, аял заты эмоцияга жакыныраак, көңүлү батыраак өзгөрүп турган Кудай Таалам ушундай жараткан да. Кээ бир кишилер болот, кандайдыр бир чыккынчылыкты кылып, же бир кылмышты кылып коюп, ыйлап сыктап, тим эле укмуштай кебетесин укмуштай кылып көрсөтүп койсо, аял заты берилип кетет да. Ушундай жагдайы бар да. Эркектер кичине калбатыраак болот да. Бул эми бирок бардыгында эле эмес. Мисалы, Курманжандатка энебиз бар, Роза Тунбаева деген, Чолпон Баякова деген биздин аял заттар бар. Балким арасында тургандыр. Бирок менин оюмча абдан чоң билим керек. Вот ушул билимдүү киши анан кийин чындап эле миңди жыгат да. Мен жакшы көрбөй атам билимдичи. Мен сиздерге ошон үчүн кесиптик лицейде окугула деп сунуш кылып атканым. Азыр жаңы мисалы ошо джип Mazda деген сөздөр болду. Ошол машиналар боюнча. Мен оюмча бир 5-10 жылдын ичинде жалаң электромобилдер чыгат азырчы. Демек, май саткан, бензин саткан нерселер барып бир 15-20 жылдын ичинде жоюлат. Жанагы машина оңдоп аткандар, моторун оңдоп аткандар, коробка передач дегендер бар, ушуларды оңдоп аткандардын керекчилиги жок болуп калышы мүмкүн да. Мисалычы, келечектечи. Ушундай нерселер аябай бат өзгөрүп атат. Мисалы, жана кийим көйнөк тигем деп атасыңар, ошол кийим көйнөк ар бир киши өзүнө тигип алышы мүмкүн. Дүкөндөр өзгөрөт. Азыр мисалы уже Америкада ишке кирип калыптыр. Жанагы дрон деп коптер менен ташып атышат дүкөндөргө. Ушулардын бардыгына аларга билимдүү болгон үчүн ушулар жазап атышат. Биз аркаракта калып атабыз. Ошол ыйманды, адеп ахлакты, шариятты окуп туруп дагы, бирок билимдүү, анан өнөрлүү болуш керек жаштар. Ансыз биз аркада калып атабыз. Жакшы. Агайга бир кол чаап коёк, Мына азыр биздин урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңы жердин жаштарынын оюн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул Кудай Тааланын жаратылышында билим алуу ийне менен кудук казгандай деген теманын тегерегинде сөз кылып атабыз. Биздин убактыбыз барган сайын карып азайып баратат. Азыр биздин 14 мүнөт убактыбыз калыптыр. Эми жыйынтыктап берсек, урматтуу достор, биз билимдүү болсок, эмнебиз менен билимдүүбүз. Мисалы, Кытайларда ушундай нерсе бар экен. Эгер Кытай бир нерсе ойлоп чыгарбаса, мен билимсиз болуп калдым, Кытай болбой калдым деп арданат экен. Кыргыздар эмнелерди чыгарып баштадык. Бизде кандай билим жаатында кандай ачылыштар болуп атат, мектептерде, райондордо, жаштар ичинде, ошолорду дагы айтсак, келечекте эмне кылайын деп атасыңар, же балким ачылыштар жасаган жигиттер барбы, кыздар барбы? Ошолорду айтып, анан бүгүнкү теманы жыйынтыктап берсек. Анда дагы эле ушул сол тарапта кыздардан баштайбыз. Жыйынтыктоо сөз. Келгиле кыздар. Оюңарды топ-топ. Жигиттер барбы? Батырлар. От кармаган, чок кармаган, шумкарлар, бүркүттөр. Кантип мына азыр агайлар айтты, бизде билими жок, болбойт экен. Демек билим алыш керек экен. Агай 3 дипломум бар дейт, бирөөсү болбосо экинчиси болот дейт. Мына азыр агай айтып атат, кесиптик лицейлерге окуду атасыз. Азыркы жаштар ушу кесиптик лицейлерге барабы? Ким кесиптик лицейге окуйт? Келечекте кол көтөрүлөчү. 4 экен. Көрдүңүздөр, мисалы. Агайын айтканда жөнү бар. Анткени кесиптик лицейде кышы жайы жумуш болот. Бүтүп алсаң. Азыр биздин ошол Кудайга шүгүр үй тармак жаатында бардык кыздарга мисалы бычмачылык, тикмечилик, кыскасы көп нерселер бар. Ошону үйрөнүп алсак, балдар мынакей жыгач уста, темир устаны билип алса, бул кайсыл жерге барсаң дагы жумуш бар. Жанагы чоң окчайлар бүтүп, ош базарда иштеп жүргөндөрдү көп билебиз. Андыктан ошондуктан кайсыл окчайды тандап атасыңар,
келечекте мына бүтүп атасыңар, кайсыл жака барасыңар? Байке азыркылар көп эле жакшы окуса да, бирок акча жагынан эч кимиси мындай бара албайт да. Акчаны өзү канчага бөлүш керек, кандай кылып коротуш керек, кандай жерге сакташ керек, андан кийин канча бюджетин мамлекетке бөлүп беришин билбейттир көбү. Көп окумуштуу болсо да билбейттир акча тарабын. Ошол жагында изденип көрүп табыш керек да. Акчаны азыр десе канча типке бөлөрүн эч ким да билбейт. Мектепте окутпайт ал сабакты. Анткени дегенде бул маалыматка кирилген эмес, мектептин программасына кирилген эмес. Акчаны канча билимдүү болсоң да, акчаны 3 типке бөлөт, андан кийин андай кылыш керек, мындай кылыш керекни эч ким окуу мектебде билинбейт да. Бир аксакал ошол теге сиз келечекте ким болосуз? Ислам университетке тапшырам. Жакшы. Тилегиңиз чыгып берсин. Бир аксакал бар, бука сатып атат дейт базарда. Анан бука сатып атса бир келип баягы ошол алуучулар келип, бул бука канча десе, бул бука эмес, бул диплом деп айтат дейт. Ой аксакал эми тамашалап айтсаңыз, бул канча бука десе, ой бул диплом деп айтат дейт. Болуптур, бука кайда десе, бука Бишкекте деп айтат дейт. Анан бул азыр карындаштар айткандай, балким кээде биздин ошол букалар окуп атат, өрүктөр, фасольдор, акчалар жана башка. Ошондуктан ошондой өзгөчө мынакей роликтерде жүрөт. Могул медицинада окуп алса өтө кыйын. Келип ошолор кээ бирүсүндө окубай коюп, канча деген бир туугандарыбыз эмне болуп атат? Каза болуп калган учурлар бар. Ошол тармактагы досторго, келечектеги мет айымдарга дагы эмне деп айтат элеңер? Эжеңерге, бир туугандарга? Көркү медиктер мындай өзүнүн билими эмес, акча жагынан дагы пара берип деле өтүп кетет. Анан иштегенде мындай эч нерсени билбей калат да, эмне кылам, тиндей кылам, кантип кылам деп да ушинтип калып калат да. Анан акча жагынан тааныш билиш жактан өтүп кетишет. Ошондой тааныштар барбы? Мендеби? Жок. Жокпу? Айтайынчы байке, ал жакта десе билим жагдан десе, азыркылар десе өздөргө акчаны карап ататтар да. Азыр медицина жакта бар жок деле иш бар. Азыр айылга барсаң да, каяка барсаң иш бар. Мугалим жакта да ошондой эле. Көп жерлерде иш жок болуп калат да, окусаң да өзүң сүйгөн кесиң. Ошол жака акчасы аз болсо да окуп туруп, жеке менчи бизнес ачып туруп, өнүгүп кетсең болот да. Ошондой акча айлыгы аз болсо да, мындай өзүңчө чакан эле бизнес ачып өнүгүп кетсең болот. Эгер кызыккан кесибин окуш керек да. Если мындай бир кесипти мындай кызыгасыңбы, ошол кесипке максат коюп, ошого жеткенге аракет кылышың керек. Если кызыкпаган эле кесипке неме кылсаң, кийин иштей албайсың да. Мындай кызыкпасаң, мындай көңүл жок болуп калат да. Даже бүтүрө албайсың да. Анткени ал сенин кесибиң эмес, ага ата-энең мажбур эле берип салган да. Сен ошону бүтөсүң, ал ошол болсо азыр ошо менен гана акчаны көп табасың деп уктат. Азыркы ошондой учурда ошондой азыр. Агай, азыр бул карындаштарыбыз туура маселени көтөрүп атат. Жана ата-энелер мажбурлап өтүшпөйт го. Ошондой бул кандай кесип, кандай болот эми келечеги? Улуу муң катарында айтсаңыздар. Менин түшүнүгүмдө бул балдар, кыздар силерде да күнөө бар да. Эмне үчүн? Анткени мисалы 11-дү бүтүп атып, же 9-ду бүтүп атып, анан ошол маселе чыгат дагы, ошол жерден четишке туура келет дагы, анан сиздерди ата-энеңиздер тияка бияка деп сүйрөй баштайт да. Мисалы мен мактаныч эмес, мен 6-классымда мен Артек тутуп алгам. Артек аябай чоң маселе болчу Союз убагында. 7-классымда Ленинградда, азыр Санкт-Петербургда барып келген турган 15 күндүк конкурста утуп, ошол 15 күн бекер барып, ошол Санкт-Петербургду кыдырып келгем да. Анан 9-ду бүтүп, биздин убакта 8-ди бүтчү, мен автодорожный техникумга тапшыргам. Атам менен ошол 2 жолку жеңгенимди көрүп, олимпиадаларда жеңгенимди көрүп, мени ордуна коюшкан да, бул өзү билет депчи. Силер ошол 5-класста, 6-класста кандайдыр бир олимпиадаларга барып, бир диплом, сертификат алып атасыңарбы? Барбы? Ошундай да маселечи. Барбы? Диплом, сертификат алгандар барбы? Кол көтөрүлөчү. Кана, кол көтөрүлөчү алгандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бар экен. Кудайга шүкүр, кол чаап коелу. Мен айтайын дегеним, сиздер өзүңүздөрдөн дагы күнөө эстесеңиздер, силер ошентип ата-энеңерге далилдеп жүрүп отурсаңар, кичинекей класстардан баштап эле, ата-энеңер силерге уже көңүл буруп, алар дагы жанагы үй бүлөлүк бюджеттен акча бөлүп, ушу баланы окутуш керек экен деп даярданып калат уже 2 жыл мурдадан элечи. Анан бардыгы эриш аркак менен кетет. Жыйынтыктайбыз анда.
Эгер бала азыр үйдөн барып изденип көрүш керек да, 8-7 класстан уже тандап башташ керек. Барганда ата эмеси менен дасторконго отурган мына жер кызыктуу экен, менин ушундай максатым бар деди, айтты, ага оюну билдириш керек. Андан кийин ата эне да ошого жараша мен ушунча билдиргенде ата энелер угабы? Ооба, угат. Азыр мен ата энеме барып Исламский университетти тапшырганда, ата мына жер оңой экен, ушундай мен мамлекетти мындай айланганды жакшы көрөм ата. Алдын десе атам устияр десе сунуш кылды, бирок мен аны да мечта кылып максат кылып жүрдүм. Бирок азыр Исламский университетте көп билимди алат экен, андан кийин ислам дилин жакшы тааныйт экен, ошол жагын тандадым. Мен агайдын айтканына кошулам. Не только ата энени күнөөлөбөш керек, ата эненин сөзүн угуп коюш керек. Бир да болсо, анткени ата эне эч качан өзүнүн баласына жамандыкты каалабайт. Ата эне балам жакшы болсун, балам жакшы окусун, балам башка окуучулардан, башка кыздар балдардан кем калбасын деп айтат. Ата эне өзүнүн баласын карап туруп эле анын жашоосу кандай болорун билет. Кээ бир ата энелер ошо кыйнап окутуп койгондо, анткени кийин менин балам ушу көп окуй албай калып, көчөдө калып калбасын, кийинки келечегим эмне болот деп ошон үчүн аны кыйнап окутуп коюшу мүмкүн. Жакшы, Азамат. Дагы кошумча жыйынтыктоо. Кошумчалап мен айта кетерим, бул ар бирибиз алдыбызга максат коердо туура максатты коюшубуз керек. Анткени себеби бул ар бирибиз кесип тандайбыз. Ар бирибиз кесип тандаганда өзүбүз сүйүп окуп алдыбызга кое турган максатыбызга жете турган максатка жетип, ушул кесипти өзүм алып кете алам деп алдыбызга кандайдыр бир кесибибизге кол жеткизүү үчүн максаттарыбызды билим аркылуу жеткизе алабыз. Жакшы. Жигиттер. Батырлар барбы? Жыйынтыктоо. Келгиле. Тиги мисалы азыркы убакта көбүнчө балдар өзүнүн каалоосу менен эмес, акчасы жетпей башка эле бир окуу жайларга кирип калып, ошондуктан өзүнүн бир максатына жете албай ушинтип жүрөт да. Эгерде мындай өзү тандап неметпей эле өздөрү эле аракет кылбай жүргөндөр көп да. Мисалчы, акчасы жетпей калып аткандар бар, анан дагы өзүнүн каалоосу эмес, ата энеси менен каалоосу менен кирип калгандар бар. Эгерде ал өзүнүн каалоосу менен эмес, ата энесинин каалоосу менен кирип жүрсө, бул өзү кандай окуйт дейм да. Мисалчы, ошо бир таң каласың да. Таң алып жүрөсүң дагы деле. Таң алып жүрөсүң да. Өзүмдай. Өзүнүн каалоосу менен. Балким ошол ата энеси кыйнап окутуп койгондо окууну окуп көрүп бала кызыгып кетет ошол окууга. Каяктан билесиң? Сен кызыгасыңбы? Жок, кызыкпай калсаң эмне болот? Көчөдө калабы? Балким кызыгып кетет окуп. Ата эне эгер ошол окууда баланын ою жок болуп ошол окууга түшүп калганда, ата эне да ага жакшыдан эмес жамандан да мен үлгү алып окуп көр деди. Жаманды да үлгү кылып, мындай жаман жерде калды, ал болбойт деп ага үлгү кылып көрсөтүп, ушул окуу менен жүрсөң болот деп ата энеси жакшы жолду көрсөтсө, кызы окуп кетиши мүмкүн бирок. Ооба. Ана кызыкпай калса жанагы мойнуна байланган иттей болуп калат да. Кызыкпаса ата энесиге айтпай туруп эле, ошо баягы колерке тапса, мен 11-дин аттестатын алып туруп эле башка жака которулам ата десе, башка жака которуп ата энесиге жакшы түшүндүрсө которуп кетиши мүмкүн. Бул жакта окуй турган бала дагы өзүнүн деринен болот. Эгерде окуйм десе, өзү аракет кылып, алдыга максат коюп, ошого жетиш үчүн аракет кылат. Окуй турган бала ушундай эле болот да. Өзүнүн дерин болот. Окуйм деген бала окуп, ошого аракет кылып, ошол бир ийгиликке жетиш үчүн ошо аракет кылат да. Сиз кайсыл окуу жайга тапшырасыз? Аграрный тапшырам, жер боюнча. Жер боюнча. Жакшы. Дагы кыздар бүттүбү? Балдар барбы? Кел, бияка. Өзү негизинен балдар кичинекейинен максат коюп алдыгачы, мен чоңойгондо мугалим болом деген сыяктуу ошондой максатын жоготпой, дайыма ошону максат кылып, ошондой мен мындай болом десе, ошо чоңойгондо ошол максатына жетип, өзүн алып кетсе болот да. Демек, жакшы максат коюш керек, э? Ооба. Сиздин максатыңыз кандай? Биз чоңойгондо устаз болуп, карайке болуп, устаз болуп, сабак берип, Куранда дейт да, Куранда силен араңан эң жакшыңар Куран-ы Каримди үйрөнгөн жана үйрөткөн деген. Ошондой үйрөнүп, кайра бирөөгө жеткизиш керек да ошону. Куран толук жаттап, Курандан сабак берип, бир каарылар чыгарайын деген максат, жакшы. Анда кыздар бүтүп калдык, барбы? Сүйлөөчүлөр барбы, жокпу? Ата эне мындай өзүнүн баласын эч качан жаманга кыйбайт да. Мындай, короче, ошол иш менен өзүн багып кетсин. Мисалы үйлөнгөндөн кийин ошол өзүнүн семьясын багып кетсин, мындай. Короче, кандай десем, эч качан жамандык каалабайт да. Ошол иш менен ошол үй бүлөсүн баксын, мындай. Короче, жамандыкка барбасын, анан может кызыгып. Ар бир ата эне. Ар бир ата эне ошондой да. Жакшы.
ата эненин да сөзүн угуп коюш керек. Анткени кээ бир ата энелер бар, анча деле акчасы жок, анан балким ошон үчүн ал баласы каалаган окууну окутканга акчасы жетпей жаткандыктан ал өзү каалаган окууну окутушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк азыр көбүнчө жаштар кийин кээ бир ата энелер мисалы ошол мынакей кызым могул күйөө ала колумду сурап келиптир, бою 180 экен, крутой экен, билимдүү экен, илимдүү экен, спортсмен экен, ушул жигитке турмушка чыккыла десе эмне дейсиңер? Эгерде ал бизди бактылуу кыла алса, өмүр өткүчө эки дүйнөдө тең бизди бактылуу кыла алса, биз макул демекпиз. Ал жармөк бактылуу кылам деп атат да. Мен сүйлөйүнчү. Анда ойлонуп көрүш керек. Мен сүйлөйүнчү. Ал баланы тааныбайсың да сен. Ата энеңер тааныйт дем, ата энеңер достору. Бирок качан балага жамандык кылбайт да. Жок, мисалы сен аны тааныбаган экен. Жок дегенде 1 ай, 2 ай сүйлөшүп жүрүп, анан кийин билип туруп турмушка чыгып кетет. Сен сүйлөшкөн жигит билимди эле жок экен, бирок сен жакшы көрөсүң да. А тиги болсо бүт жа 4 тараба келип атат да, ата энеге тапканчы. Бирок сен сүйүү байлыкка карап мындай байлыгына карап или мындай байлыгына карап сүйбөйсүң да. Жүрөк Өзүнө карап сүйөсүңөрбү? жүрөк менен да сүйүш керек, акыл менен да сүйүш керек. Бирок анын байлыгына көп карабаш керек да. Кийин керек болот да. Жок, керек болгон менен кийин ал башка жакка кетип калат. Ал байлыгы жок болсо дагы сен аны сүйүп, ал сени сүйүп турса, сен ага тийерсең болот. Анткени ал байлыктын деле кереги жок бул жашоодо. Анткени сен аны кийин ага тийгенден кийин байлыкты баарын өзүңөр чоң алып кете аласыңар. Ал эгерде сен байлыгына карап тие алсаң, кийин ал байлыгы менен сага чоң чыгып, өзүңдүн жада калса өзүңдүн ата энеңди да басынтып калат ал. Баары бир байлыгы. Эгерде ата эрди жерканда аял мында бийканда аял болуп атпайбы? Аял жакшы болсо эрди жакшы эле көтөрүп кетиши мүмкүн да, ал кембагал болсо да өкүмдар кылып мындай жакшы кармап кетиши мүмкүн да. Эгер аял окугусу келсе, азыр күйөөгө тийип туруп, кийин жакшы болгондон кийин окуп кетсе болот. Азыр биз жакта да келин бар, азыр окуп жүрөт, күйөөсү жакшы кармагандыктан, аял да жакшы болгондуктан күйөө аялны мемеде шаарда барып окуйт да. Бирок төркүлөр окутпайт. Керек окутпой атат. Жакшы. Азыр жыйынтайбыз. Мисалы айтты го, максат кылсаң жетесиң депчи, ошол максатка күндө аракет кылыш керек, күндө бир тепкичтен чыгыш керек да, ошон үчүн. Анан аракет коюп туран жүрө берсең, каяктан жетмексиң? Максат кылыш керек, демек бекем аракет кылыш керек. Анда агайлар, Мен силер менен таанышканыма ушундай жаратылышта маек курганыбызга, кыздар, жигиттер, алыс Бишкектен алыс эмес жашайсыңар, аябай жакшы. Биздин ушул Жаңы Жыр айылына келгенибизге мен абдан толкунданып турам. Менимче толуктан Токтогулдан көчүп келгендер араңарда болсо керек. Мен өзүм Токтогулдан, Балашкан айылынан болом. Сиздер менен таанышып атканыма ушундай бир чоң аламат болуп, чоң жер титирөөдө ушул Чүйдүн Жаңы Жыр айылынан келип орун алып калган менин кичи мекенимдин ушул жерден жер алып калды эле. Абдан жакшы болду. Аябай маек курдук. Сиздерге мен абдан чоң келечекти каалайм. Окуш керек, жигиттер, кыздар. Эгер буга чейин көңүл бурбай жүрсөңүздөр, суранып кетем. Абдан чоң көңүл бургула. Окуу деген силерди ачка калтырбайт. Колуң, бутуң сынып калышы мүмкүн, иштебей калышы мүмкүн бул жашоодочу. Көрүп жүрөсүңөр майып кишилерди. Бул билим деген башта болот. Баш жок болсо өзүң да жок болосуң. Анын ордуна эч ким кое албайт. Демек, билимдүү, илимдүү киши эч качан жерде калбайт. Дайым абройлуу болот. Кызбы, эркекпи, бардыгы жакшы болот. Билим илимдүү болсоңор жакшы жерлерде жүрөсүңөр. Көп мамлекеттерди кыдырасыңар. Мен ойлойм, сиздер ушул биздин ушул теле берүүдөн жакшы жыйынтыктарды чыгарып, сабакты жакшы окуп, агайларыңар менен мамыр жумур болуп, ата энеңерди көндүрүп, бардыгын ата энеңер менен да сүйлөшө билиш керек. Алдын ала айта билиш керек. Антпесеңер ата энеңерди көндүрө албасаңар, анан кийин маселе чечилерге келгенде айтсаңар, ата энеңер даяр болбой калат. Демек, сиздер азыртан жеңишке жетишип, олимпиадалар болот, сынактар болот, сабактарда өзүңөрдүн жакшы бааларды алып, өзүңөр аракет кылып атсаңар эле, ата энеңер дагы көңүл бура баштайт. Демек, сиздер азыртан баштап көндүрүп, кайсы кесипти тандайсыңар, кайсы окуу жайга барасыңар, азыртан жан жакка тууган урукту, агаларыңарды, эжекеңерди, ата энеңерди
азыртан далилдешиңер керек силер ошолго. Мен ушуңарга аябай каалоом чоң. Аткарып бергиле, жакшы болгула. Анда мынакей ушул жаңы жердин жаштардан чыккан баатыры Калмурат мырзага да жыйынтык сөз берсек. Келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу окуучулар, байкелер. Бул жаштар сүйлөсүн алып баруучулары жана ушуну колдоочуларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буну өтө колдогондор адамдар көп колдогондо жакшы болмок. Бизде колдоочулар аз болгон себебинен ушундай аракеттер болуп атат. Буга деле шүгүр айтсак болот. Жакшы тема талкууланууда. Эгерде бул тема туурасында көп жерлерде, көп айылдарда деле айтылып атат. Эгерде жаштар кесип тандаганда адашпаса, жаштык бул курчтук дейт. Бул курчтукту туура жака тандабаса, кийинчерээк жашоодо өкүнүп калышы мүмкүн да. Эгерде адам жашоосунда кыйналса, анда кесибин туура эмес тандаган дейт да. Ошол кесип тандоо деле адамдын өз эрки. Тандаганда деле адашпаш керек. Жана ушул жаштарга биз мындай өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтып кетербиз. Кандай кесип тандабагыла, ошол кесиптин берекесине карагыла жана пайдалуулуна карагыла. Жана экинчи сөзүбүз, эгерде ушундай нерселерди, ушундай жакшы нерселер көпчүлүк адам колдоп берсе, мугалимдер, жогорку кеңеште иштегендей кандай кесиптин ата-энелери болсун, баардыгы колдоп берсе жакшы болот эле. Биз азыр ушундай болуп атат, ар бир адам сен мага тийбе, мен сага тийбейм да. Ар ким өзүнүн арабасын тартып жүрөт да, мындай. Ошого эле күйгөнүнөн айтканында, бул нерсе колдонууда болгондо биз мындай акыбалда болбойт элек деген эле акыбал. Ошол эле оюбуз ошол. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз журтум, мынакей бизге бөлүнгөн убакыттын аягында келип, бүгүн сиздер менен биз билим алуу, ийне менен кудук казгандай деп ата бабаларыбыз айткандай, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген дагы накылдар бар. Демек, келечекте кыргызга, элибизге, жерибизге, салттуу динибизге салым кошобуз деген ушул биздин жаштарыбыз. Демек, кыргыз элибизге билимим менен жана ошондой эле тарбия, жүрүм турумум менен үлгү боло турган келечектеги жаштарыбыз ушулар. Ушул жаштарыбызга көз тийбесин, сөз тийбесин деген максатта жаштар сүйлөсүн тилөө долбоору жаңы жерден коштошот. Кийинки одон амандашканча, ассаламу алейкум.